Чакан алдынан чыккан акырчыкилер жана ташталдылар азыр биз турган мына ушул жайга ташталат. Жөнөкөй арифметика менен эсептегенде күнүнө 150 метр куб өлчөмдөгүсү дал ушул жерлерге төгүлөт. Ошондо бир жылдык көлөмү 65 000 метр кубка чамынайт. Ал эми мында кейиштүү көрүнүштүн өкүм сүргөндүгүнө жарым кылымдан ашык убакыт болгондугун көңүл көттүйсөк, мына ушул чакан коктунун жер кыртышынын да өсүмдүктөр дүйнөсүндө ар кандай зыяндарга толгондугу айтпаса да түшүнүктүүдүр. Нарын шаардык тазалык ишканасында бир топ жылдардан бери эмгектенип жаткан Майрамбек Бузурманкуловдун айтымында оор кырдаал дагы эле тереңдей берсе, эртеңби бүрсүгүнүбү облус борборунан кунар качып, сасык жыттын туткунунда калары турулуу. Чындыгында кесиптештери кала ичин иретке келтирүүдөн чарчашпайт. Тескерисинче, таң эртеде баштаган жумуштарын айлананы караңгылык каптаганында аякташат. Бирок 5 гектар аянттагы тоодо үйүлгөн акырчыкилерден арылуунун бир айласы табылбаса, төккөн мээнеттери текке кетчүдөн. Муну бир чара көрүп, ишкана ачып же кандайдыр иштетсе, азаят беле дейм да менин оюм. Мындай неме менен кете берсе таштанды өтө эле көбөйүп кетип, шаарыбызды каптап кетет го дейм да. Бир эле тазалык ишканасыналарын эмес, бүтүндөй нарыктардын көйгөйү Швейцариянын экономика боюнча катчылыгынын жана Агахан өнүктүрүү уюмунун каржылык колдоолорунан улам оң жагына оочудан болуп калды. Дегенибиз, ушул донорлордун 60 000 долларына ташталдарды сорттоочу комплекс өз өндүрүшүн баштамакчы. Анын ишке берилиши менен 12 жумуш орду түзүлөт. Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасын алкагында жүзөгө ашырылган бул долбоордун натыйжасында саатына 4 тоннага чейинки таштандылар сорттолуп, алардын 10%-ын кайра иштетүүлөрү болжолдонулган. Айтмакчы, аталган программадагылар буга чейин эле Нарын шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүн шарттаган албан жумуштарды бүткөрүшкөн. 2024 жылы Орозбак көчөсүндө 3 километрге жакын тротуарлар реконструкциядан өтүлүп, андан тышкары ошо тротуардын жээгинде лотокторду жаңыртып, ошо тротуардын жээгине да жарыктандыруу орнотуп бердик. Экинчи ири инфраструктуралык долбоорубуз мына быйыл башталды курулуш иштери. Бул Жусаев паркын реконструкциялоо, Чакан суу резервуары да курулуп атат. Я очень рад вернуться в Нарын. Жогорудагы өз ара кызматташуулардын алакаларын кеңейтүү жана ал аркылуу калктын турмуш тиричиликтерин жакшыртуу туурасында координациялык кеңештин 6-жыйынында мазмундуу пикир алмашуулар жүрдү. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Саттаров өзү жетектеген аймакта инвесторлор менен донорлордун ишмердиктөрүнө бардык шарттардын түзүлөрүн билдирсе, Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Сироко Месерли жана Агахан өнүктүрүү уюмунун дипломатиялык өкүлү доктор Баркат Фазал мырзалар алар тарабынан аткарылуучу иштердин баарысы жергиликтүүлөрдүн жашоолорун жакшыртууга багытталарына басым жасашты. Жергиликтүү мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен жерлерин жана башка маселелерин чечип берүү жактарын кызыктырып, ошол инвесторлорду тартууга аракеттерди көрүп атабыз. Сөзсүз түрдө кызыктар тараптар бар. Бүгүнкү күндө ишканалар ачылып атат, жумуш ордулары ачылып атат. Мы в данный момент тоже... Биз Нарын шаарынын калкын таза суу менен камсыздоо системасын толук жаңыртсак бурайбыз. Ошондой эле ар кандай калдыктарды кайра иштетүүчү ишкананы курабыз. Булардан тышкары Агахан фондусу менен биргеликте селден жана ар кандай суу аңгырлардан коргонуу объекттерин жасоону колго алдык. Биз бул аракетибиз менен өзгөчө кылымда кызматтын түйшүгүн жеңилдетебиз деген ойдобуз. Анткени Нарын облусунун катаал климаттык шарты жана өлкө борборунан алыстыгы инвесторлор менен донорлорду бир аз чоочулатпай койбойт. Мунун айынан алар тобокелдикке баргылары келишпей, өз капиталдарын алдаганча жагымдуу региондолорго сарпташууда. Бөлөкбай Шермбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын шаары.